Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ каналында эл сурасын программасы, аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Биз ар бир чыгарылышта ар кандай тема менен чыгабыз. Бүгүн дагы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында айылдарда кандай иш жүрүп жатат, канча иш пландалды эле, бүгүнкү күнгө чейин канча иш аткарылды. Дал ушул темасында сөз кылабыз. Бүгүнкү биз келген конокторубуз Алайкуу зонасынан келген. Тагыраак айтсак, Алайкуу айыл өкмөтүнүн айыл башчысы Аттокуров Аскарбай Токтомушевич келген. Ошондой эле Алайкуу айылдык кеңешинин төрагасы Салибаев Мамытбек Аттокурович келген. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат айталы. Алгач, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, 27652 номуруна байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерлерибиз да иштеп жатат. Суроолоруңуздарды, көйгөйлөрүңүздөрдү, Алайкуу зонасы боюнча, Алайкуу айыл өкмөтү боюнча кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, айыл өкмөт башчысына же болбосо төрагага бере турган суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Албетте бизге келген коноктор түз эфирде жооп берүүгө аракет кылат. Мына 2019 жыл президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Сиздер баягы Алайкуу айыл өкмөтү болуп Каракулжа районуна караштуу сиздерде негизи алгач айыл жөнүндө бир аз сүйлөшүп кетели. Бул канча айыл өкмөткө канча айыл кирет, негизи айылда канча түтүн бар, канча жашоочу бар дегендей, алгач сизден баштасак. Өзүңүздөр билесиздер, Алайкуу айыл аймагы климаттык шарттардан катаал, райондо 122, Оштон 220 км алыста жайгашкан 6 ай кыш болот. Айыл аймакта 3 калктуу пункт бар, Көк-Арык, Каңгоргон, Сайтала деп. Анан 6358 адам жашайт. Бул адамдар болсо 1271 кожолукта жайгашкан. Негизинен биздин аймакта эл мал чарбасы менен алектенет да. Жакшы. Эми биз жогоруда айтып кеттик, аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жылы депчи. Сиздердин айылда дагы албетте жумуштар жүрүп жатса керек. Бул тармагында мына жарыялангандан бери 10 айдын жүзү болду. Мына жыл аягына чейин 2 ай гана калды. Негизи быйылкы жылга канча иш пландадыңыздар эле? Анын канчоосу аткарылбай калды? 2 ай ичинде да канчоосун аткарасыздар? Ушул аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жылы боюнча, айылдагы жасалган иштер боюнча кенен токтолуп кетсеңиз. Өзүңүздөргө маалым, президентибиз өткөн жылы эле аймактарды өнүктүрүү жылы деп, быйылгы айла аймактарды өнүктүрүү жана үлкөн санариптештирүү жарыяладыбы. Ошондо быйыл июль айында бар улуттук диалогдо көп жакшы сөздөр болду да. Эми аймактарды өнүткөндө биз негизи быйыл басым жасаганыбыз өзүбүздүн жергиликтен ишкер меценаттар менен кош ишти жамаат менен иштешкенди да колго алып атабыз да. Быйыл кандайдыр деңгээлде өзүбүз пландагы мына иш аткарабыз дегендер абдан бүт аткарып, 9 айда 1 жылдык планды аткарып койду десек болот да. Негизинен эми эң жакшы нерсе өткөн жылы мисалы Көк-Арык айылында заманбап мектеп болсо, Каңгоргон айылында заманбап бала бакча жана фаб ачып алганбыз. Өткөн жыл эле. Өткөн жыл мамлекеттик бюджет эсебинен жана түркү бериш грант эсебинен. Ал эми быйылкы жылы болсо кыйла иштер болду деп айтсам болот. Кече жакында эле биз район боюнча мындай айыл өкмөттөр боюнча аралык мындай семинар кеңешмебиз бар. Ошону өткөргөнчө жогорку кеңештин депутаттары кошо катышып, ушу Алайкуу аймагында семинар көрүшүп, эмне иш аткардык, бүт көргөзүп, немеси менен баарын немет бердик, көргөзүп деп. Ошондой баса белгилеп кетчү нерсе республика бюджеттен бизге мактанып деле койсок болот. Көк-Арык айылын 1 километр борбордук көчөнү асфальттадык. Жергиликтүү бюджеттен 755 миң сомго бүт көчөлөрүбүздү баарын жарыктандырып койдук. Көк-Арык айылындагы, Каңгоргон айылындагы. Андан сырткары МЧС тарабынан Каңгоргон айыл чоң көйгөйү болуп аткан суу көпүрө салыш керек эле 8 миллион 449 миң сомго ошол көпүрөнү салып, элин азыр пайдаланууга берилип калды. Жана башында айтып кеттим, жекишкерлер дагы азыр биз жамааттар менен иштеген ушунча аракет кылсак, түшүндүрүп айтыш негизинде мисалы үчүн 20 жылдыктар, 10 жылдыктар бүтүрүүчүлөр бар атпайбы? Ошол өзүнүн айылыңа эмне иш кылып берип атасың деп. Өткөн жыл бул нерсе Көк-Арык айылынан башталган. Көк-Арыктын баардык Бишкектеги, Оштогу тургундарын баарын уюштуруп, Көк-Арыкта жайкана жакшы тосулган жок эле. Жакшынакай тосуп алсак, башка элдерде түркү болду. Быйыл Каңгоргон, Сайтала элдер ошону тосуп, акча чогултуп тосуп атышат. Каңгоргондо болсо, Каңгоргон менин айылым деген коомдук фонду уюштурушту. Жакында жер бер дегенден жердин 60 жерди чыгарып бердим.
1 миллион 200 мың ақша топ 450 мың топтадық, 600 мыңға проектіміз бар дейді. Заман бап, жақшан футболда қанша салып береміз деп атышады. Ал эми кээ бир жөнөкөй эле ишкербиз Каңгоргон районунда. Бидешип Тимур деген бала акесинин атында ушу Каңгоргон чатында машина өтө турган көпүрө салып берди. Жанына өзүнүн жанынанча 250 миң сомго. Көк артта болсо Бородой Матканатында көчө бар эле, көчөнүн жарымы асфальттап кичине жери калып калды эле, ошонун жекишкер ушу баласы, ал кишинин баласы. Ошол көчөгө өзүнүн жанынан, мисалы үчүн асфальт неме, шагыл ташатып туруп, грейдер салдырып жакшы оңотуп берди да. Демек айылдарда аймактарды өнүктүрүү жылында жакшы эле иштер жүрүп жатыптыр. Өткөн жылы ошол Көк Арт айыл дедиңизби? Көк Арт айылында мектеп ачылды деп атпайсызбы? Канча каналуу, канча кабаттуу болуп ачылды? Эми мисалы азыр жаңы имараттардын сапатына деле айрым учурда баягы баа бериш кыйын болуп атат да. Анан эми азыр 1 жыл болду да окуганыңыздарга. Кандай болуп ачылды? Бул мектеп негизинен республикалык бюджеттен бүткөрдү. 67 миллион сомго 275 орунду заман бап 2 этаж мектеп спорт залы менен азыркы талапка ылайык салынды да. Бүт бардык нерсе ичинде бар шарты менен салынды. Ал эми азыр берке Каңгоргон айылына дагы жаңы мектеп куруу боюнча пайдалануу башталдыбы? Ошондой иштер болуп атат. Каңгоргондогу негизги мектеп финтибинде салынып калып, чирип, мындай МЧСтен кортунду чыккан пайдаланууга жараксыз деп. Ошого мына өкмөткө да билдирип атып, быйыл Кудай кааласа планга киргизип, кече жакында жаңы мектептен 225 орунду 2 кабат спорт залы менен, спорт площадкалары менен мектептин болсо капсула салынып уже иштей башташты. Эми Кудай кааласа эмдиги жылы январдан пайдаланууга беребиз деген ниет. Быйылкы 2020 эле жаңы 21 жылы деп көрөбүз деп атат, пайдаланууга беребиз. Азыр иштеп жатышыптыр. Азыр иштеп жатышат. Көчөлөр жарыктандырылып атат. Санариптештирүү жылы боюнча, санариптештирүү боюнча кандай иштер аткарылып атат? Санариптештирүү жөнүндө бизге жакшы эле сезим мурун эметпейлер деп азыр бардык мектептерде ФАПка, китепканаларга бүт интернет немелер киргизилди. Мектептерге мурда эле биз неме кылып, мисалы директор доскаларды алып бердик эле компьютерлерди. Азыр негизи байланыш абдан жакшы болуп калды десек болот, жаңылышпайм да санариптештирүү боюнча дагы. Ар кандай маалымат любой жерден алсаңыздар болот, айлык өтөрүлөт. Жакшы, биз баягы аймактарды өнүктүрүү санариптештирүү жылына да токтолобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Бизге байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мамытбек Аттокорович, сиздер айылдык кеңештин төрагасы экенсиз. Негизи айылдык кеңеште канча депутат бар, анан негизги айылдык кеңеш кандай иштерди алып барасыздар, ошол боюнча токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Талайкы айылдык кеңешинде 21 депутат барбыз. Анын ичинен кыз балдар да бар, 2 кыз, калгандары ошо айылдын атылдары. Биз негизинен Көк Арт, Каңгоргон, Сайтала округтарынан, Сайталадан 2 мандат, Каңгоргондон 10 мандат, Көк Арт айылынан 11 мандат менен 21 депутат барбыз. Эми негизинен депутаттык мандат алгандан кийин, эл шайлагандан кийин эл үчүн иштешибиз керек да. Биз ошо негизинен айыл өкмөттүн айылда аткаруучу анан контролдоочу бийлик болот. Аткаруучу бийлик өкмөт, контролдоочу бийлик сиздер. Себеби дегенде айыл өкмөтүнө бөлүнгөн бюджетти ошо депутаттар бар бир өзүнүн статьялары бар. Ошонун негизинде ар бир округтан келгендер талаш тартыш менен кайсы жерге кандай керектүү элдердин мүддөсүн аткарыш үчүн суроо талаптарын коет. Ошонун негизинде анан талаш тартыш менен ошо бюджетибиз деле өтө чоң бюджет эмес, 2 миллион 440 миң бюджетибиз турат. Ошону бөлүшүбүз керек да. Ошо бөлгөндө талаш тартыш менен жылдык бюджетти бөлүп беребиз. Тең бөлөбүз да, бардык айылдардын суроо талаптарына жараша. Рахмат, азыр дагы токтолобуз. Бизге телекөрүүчүлөр байланышка чыккан экен. Кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңуз барбы? Алло, саламатсыңар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Мен тиги азыр бир пикир айтайын дедим беле. Мен тиги Ош шаарынын жашоочусу Хыдыров Былтырбек Абдыкадырович. Айтып бериңиз.
Мен bir мындай пикир айтайын дегенмин. Чынында эле мынау биз Алайкы анда-санда барып калабыз, көрүп калабыз. Мен жакын деле Алайкынын айыл өкмөтүндө болгом. Анан тиги акыркы 2 жылдын ичинде мынау аймактарды айта бериңиз тез бат-баттан. Аймактарды өңтүрүү боюнча жасаган иштерине өзүбүз күбө болуп да, биз өткөндө бир 3 жигит областтан барган балдар элек. Бардыгын кыдырып көргөнбүз. Айылдын барын кыдырып көрүп, акыркы 2 жылда аябай кандай чоң иш болуптур. Могу тиги шаар неменен айыл өкмөт башчысы Автокур Берки Мамутбек Салибаевдар, биз алар менен да жолукканбыз. Тиги депутаттардын жасаган иштери, кабыл алган чечимдерине аябай ыраазы болгом. Себеби Алайкыда 80-чи жылдардан бери, кайыз убагынан бери эч кандай бир продвижение болгон эмес эле. Демек сиз ыраазычылыгыңызды айтып атыпсыз да. 2 жылдын ичинде ушунчалык жакшы иштерди кылышыптыр, стадион бүтүптүр, мектеп бүтүптүр. Ошон үчүн мен айтайын дедим, бул алайкылыктарга жардам кыла бериш керек. Буларды аны кыл, буну кыл деп сураштын өзү кел. Себеби Кыргызстандагы эң тупик райондун бири, Кыргызстан боюнча 2 район тупик болсо, ошонун бири Алайкы неме, Каракөз. Анын дагы Алайкы төртүндө турат. Рахмат сиздин. Мен ушу пикиримде ушу балдарга ийгилик калайын дедим эле. Ийгилик каалап, ушу ишиңерди ушул темпиңерден жазбагыла. Рахмат. Сурооңуз барбы кошумча? Ыраазы деп айтайын дедим. Сурооңуз барбы? Кошумча эч нерсе айта албайм. Суроо деле жок, айтып атпайм буларга. Кошумча суроо жок. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Сиздерге ыраазычылыгын билгизген телекөрүүчүлөр экен. Биз жогорудагы эле сурообузду улантып кетели. Айылдык кеңеш багы депутаттары 21 адам экен, багы сиздер ар сессия өткөрүп турат экенсиздер. Анан негизи эле ошо жылына канча жолу сессия көрүп турасыздар, анан ошондой эле эл менен жолугушууларда, мисалы азыр сиздерге караштуу 3 айыл бар экен, 3 айылда жолугушууларды өткөргөндө же болбосо багы эл менен жолукканда алар көтөргөн көйгөйлөрдү сиздер ошо жергиликтүү бийликке, өкмөткө жеткирип турасыздар да, ошол кандай иштер мисалы аткарылды, сиздер тарабынан сунушталган, кандай иштерди, кандай көйгөйлөрдү айтат негизи эле эл? Негизинен элдердин арыз муңун ар чеги жок эми, ким кандай арызданса, айылдагы эле турмуштагы турмушу начар, ар түрдүү тармактагы иштегендер арызданып келишет дейм. Болгон турмуштагы нерселердин өз жөнүндө же ошо айылдагы маселелер, чечилбеген маселелер жөнүндө арызданып келишет. Биз негизинен кварталына бирден сессия өтүшүбүз керек. Өтөбүз аны. Депутаттардын жалпы 50%-тен жогоркусу катышса өткөнгө уруксат болот. Анан биз андан тышкары кошумча сессиялар болот. Бир кезек сессиялар. Ошондо бир чечиле турган бир элдин тагдырын, элдин көйгөйүн айта турган маселелер болот. Аны кошумча кезек сессияда чечебиз. Ошол түшкөн ар бир атуулдун өзүнчө арызмы болот. Жалпы элдин көйгөйү болот. Ошону талкууга коюп, сессияда ошо жообун беребиз. Андан тышкары жанагындай турмуш шарты оор, пасуясы чыкпай калышы мүмкүн, же башка маселелер үй бүлө жөнүндө, ошондой маселелер болсо, ошонун негизинде айылдык аксакалдар сот чечише турган маселелер болот. Аны айылдык сотко беребиз. Же болбосо биздин комитетте 4 комитет бар. Ар бир комитетке тиешелүү болсо ошого беребиз. Ошол тез арада чоздуктурбай жообун алып берет. Райондон, областтан, киртиштүү жерден алып жообун кайтарып беребиз. Жакшы. Аскарбай Токтомушевич, бюджетиңиздерди канча миллион дедиңиздер? 2 миллион. 2 миллион 430 миң. Ал жергиликтүү ошол бюджетиңиздер 2 миллион 400 канча миң болсо, ошол мисалы ошол бюджетке кандай иштер аткарылат? Мисалы үчүн кандай иштерди аткардыңыздар бүгүнкү күндө? Ошол бюджет жетеби? Ошондой эле негизи багыл канча штат бар, канча кызматкер иштейсиңер? Ошо айылдык айыл өкмөтүнө ошол 3 айылга жетесиздерби? Багыл үлгүрүп иштеп атасыздарбы? Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, 2 миллион 240 миң канча деген акча деп чек. Кичинче акча эмес. Эми ошону бөлүштүрүп келгенде бир кичине жарат. Эми биздин өзү мамлекеттик колдоо дотацияда турабыз да.
Ошон үчүн биз негизги милдет ушу инвестиция тартып, жана инвесторлор менен иштөө, жана немелерди, жамааттарды ойготуу деп ошон үчүн айтып атам да. Ал неме менен эч кандай проблема чечилбейт экен. Ошон болгон көйгөйлөрдөн мына бул биздин колдон келе турган көйгөй, бул болсо өкмөткө тиешелүү көйгөйдү ар кандай неметип алабыз да, бекитип берип. Эми биздин бир жакшы немебиз депутат кабыргачылыгы, эми жергиликтүү бюджеттен түшкөн, салыктан түшкөн эмелер, жерди биз ошону 2 миллион 200 миңдин ичинде туруп атпайбы? Ошо өткөн жылы буларга кайрылып, эми жана жер салыгынын ставкасын кичине жогорулатып бересиздерби? Ол 94-жылы кабыл алынган экен, бир мизерный акча да, мисалы 1 гектар 20 сом. Ошого өтүп 3 эсеге көтөрүп беришти. Ошого чөчөрөз, анан кийин сен жайыт пайдалануу боюнча малдын эмеси мынчадан бир саны бекитип беришет. Таштанчымынды бекитип беришет. Ошол мен болгон, ошо топтолгон акча азыр 100% эле биздин бюджетке түшүп атпайбы? Андан сырткары азыр бизге жанагы потоход салыктын өткөн жылы 50 болсо, быйыл 70, кийинки жылдардан 100% беребиз деп атат, мемлекеттен түшкөн салыктын. Бир жакшы нерсеси элге түшүндүрүп айтуу менен биз мына транспорт салыгынан дагы бизге түшүп, биз өзүбүз пайдаланып атабыз. Өзүбүздө болгон айылдын тургундарынан транспорттон сырткары өзүбүздүн ошо жердештер Оштобу, Бишкекте болобу, мына транспорт салыгын биздин эме кылып десек болот, башка салымыңыз жок болсо ушуну берип коелуз деген убактыларда чыгып атышат да. Ошо менен кичине бюджетибиз көбөйүп, анан аткарылган иштер болуп атат. Бюджетти көбөйтүү боюнча көбөйтсө болобу? Негизи мындай эле суроо берейин да. Бюджетти көбөйтүү үчүн кандай бир иштерди аткарса болот мисалы айылда? Бюджеттин көбөйтүүнүн эң эле түрү ошо салыктын ставкасын көбөйтпөсөң жер салыгы. Башка кандай неме? Башка менде азыр 3 кандай салык түрү бар да. Жер салыгы, транспорт салыгы, анан башка түрү жок да. Бул дотацияда турса, башка мисалы бизде мүлк салыгы жок, жер немеге жок да. Анан ошо болгондо элде болгондо топтоп менеп атабыз. Эми дарамет көп нерсеге дарамет жетпейт экен, ошон үчүн өкмөт мына колдоп, быйылкы жылы керек болсо биз мына таза суу программасы боюнча иш болуп атат азыр бизде. Кудай кааласа азыр таза суу боюнча Көгөрт айылында ошо суунун кампасы курулуп бүтүп толук. Өзү 32 миллион сомдук иш болсо, 12 миллион сомдук аткарылды. Эмдиги жылы Кудай кааласа толук пайдаланууга беребиз деп үмүттөр бар да. Ошондой иштер болуп атат да. Жакшы, негизи баягы түз эфирге сиздер алгачкы жолу чыгып жатпайсыздарбы? Балким баягы сиздердин өзүңүздөрдүн айылдан деле, баягы айыл өкмөттөн деле айрым адамдар билиши мүмкүн, айрым адамдар билбеши мүмкүн. Ошол сиз алгачкы баягы айыл өкмөт болуп, айыл өкмөт башчысы болуп келгенде бюджет канчага көтөрө алдыңыз, мисалы, ошол боюнча айтып кетпейсизби? Кандай иштер жасалды, мисалы өзгөрүү чоң болдубу? Мурункунда эмес, бир 2 жылдан аз жана айтып атышпайбы, телевизиялерден сурап, 2 жылдан өзгөрдү. Негизи мен биринчи айыл өкмөт болуп шайланганда 960 миң сом бир жылдык бюджетим бар болчу. Анан жылдан жылга жана немен көтөрүү менен, жана поток салыктын бизге түшүшү менен бардык өзүм чогулткан салыктын түрү боюнча менде 100% мага түшөт, кайра мага келет. Азыр жайыт салыгы да жайыттан өндүргөн дагы кайра жайыт аркылуу бизге түшкөлүп атат. Ошону пайдаланып менеп атабыз да. Анан 9 жылдан азыр 2 миллион 200 миңге чыгып атпайбы салык. Жакшы, рахмат. Мамытбек Аттокурович, сиздер жакында эле жогорку кеңешке бардыңыздар, тажрыйба алмашуу боюнча. Ошондой эле жогорку кеңеш депутаттары кандай иштеп жатат, биз айылды кеңешке кандай иштесек болот, эл менен кандай иштесек болот деп тажрыйба алмашып келдиңиздер. Ошол боюнча токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Эми бар жоң эле кыйратып атабыз, элди жыргатып атабыз дегенден алыспыз. Чындап элдин 100% мүдөөсүн аткарыш кыйын азыркы заманда. Анын үстүнө Алайкы зонасы алыс, чек аранын түбүндө болгондуктан, климаттык шарты оор болгондуктан элдин көбөйлөрүн жеткириш кыйын да. Районго, областка, анан биздин депутаттык топ ага чейин райондук масштабта анан барган депутаттарга кайрылып көп эле маселелер болот болуп эле анан аягында аткарылбай калат да. Ошол себептүү депутаттар өздөрү сүйлөшүп, эми биз дагы барып жогорку кеңештин иштеп аткан иш сессияларын көрүп, ошол жерден таанышып, айылдык кеңеш менен жогорку кеңештин ортосунда бир көпүрө болуш керек да. Ошо элдин мүдөлөрүн ошол жерге барып айталык. Комитеттери болот. Ошолор менен бетме-бет отуруп сүйлөшүп келе деп жазда чечтик элек, анан каникулга кеткенден кийин барбай калып, октябрдын 9-unda 12 депутат, айыл өкмөт, анан кийин берки финаделдин башчысы себеби дегенде бизге жакын өкмөттөн 3 айылга статус берген. Өртөкой,
Желедебе, Арабулак деген айылдарга статус берген. Демек сиздерге айыл кошулуп атыптыр да айыл өкмөткө. Калктуу конуштарды айылдык макам алдык да. Себеби буга чейин айыл башталып келип эле анан кийин мораторий жарыялап коюп токтоп калган да. Ал жактакыларга мисалы Арабулак айылына свет жете элек. Элдер жашап атышат. Азыркы заманда свет жок, айыл жок да. Анан ошол себептен элдин мүдөлөрүн аткарып, суроо талаптарын депутаттык топ барып билдирип келели деп 9-октябрда жогорку кеңештин кабыл алышында болдук. Эл сурасын программасы түз эфирде өз ишин улантат. Бүгүн биз Алайкы айыл өкмөтүнүн аймактарды өнүктүрүү жана саны ариптештирүү жылында кандай иштерди аткарып жатат, жана алдыда кандай иштерди пландаган, дал ушул темасында сөз кылып жатабыз. Мамытбек Аттокурович, сиз жогоруда айттыңыз эле, биз ошо жогорку кеңешке барып тажрыйба алмаштык деп, кандай пландарды көтөрдүңүздөр, анан кандай иштерди аткарышыңыздар керек экен негизи айылда? Биз эми ошончо депутаттык топ баргандан кийин жогорку кеңеш жакшы кабыл алды. Дастан Сары болуп спикер бизди тааныштырып, кабылдарды айтып, анан комитеттерге бөлүп, биздин баягы суроо талаптарды аткара турган депутаттар менен жолугуштук. Эми айылда кандай иштерди аткарыш керек экен, эмнелерди өзгөртөлү деп ойлоп келдиңиздер? Айылда негизинен мынабу 2010 аймактарды өнүктүрүү жана санаптештирүү жылы деп аталгандан кийин айылда айыл менен шаардагы теңеш кыйын. Көп проблемалар толтура эми, аны айтып бүтүш кыйын. Анан биз ошо элдин көйгөйү, негизги маселелерди гана берип келдик. Анын баарын эле бере берсек аткарылыш деле кыйын да. Анда негизинен жол маселеси айтылды. Негизи сиздерде ошол жол маселеси көйгөйдү. Оор да, кышкы жайында. Ошо жол маселесинде эми айылдагы Ошто мисалы Алайкка чейинки жол кирә, Бишкектин жол кирәсендә эле. Бишкекке 800 сом менен барсаң, Алайкка 700 сом менен барасың. Бул деген Бишкек. Бул эми жол кирә жолдун жаманынан кымбатпы кандай? Ушундай көтөрүлүп калган да. Жол татаал кезде мич уналарын айдагандар көтөргөн, ошо боюнча маршрут автобус каттабайт да. Маршрут жок. Таксилерде бир такси. Такси жок, анан мичик баягы машиналар барлар каттайт да. Алар өздөрүнүн баасын кое алган. Өздөрүнүн баасын койгон. Мамлекет тарабынан эч кандай эме чечилген. Биз ошол маселени койдук. Негизинен Минтранспорттун министри ошону Кудай кааласа 2020 жылдын жаз айларында Алайкы Көгарт деген маршрутканы ачы, Көгартош деген маршрутканы бул жактан тил жакка чыга турган, тияктан бияка чыга турган күнүнө бир жол. Уруксат алып, анан баасы да 300 сомдун ортосунда боло тургандай кылды да. Бул деген элдин демек элдин чоң көйгөйү чечилген экен да. Көйгөйү чечилет да. Ошого жараша берки каттаган эмелер дагы баасын төмөндөйт да. Элдин эң көйгөйлүү маселелери ошол. Анан кийин маршрутту кичи каттамдар каттайт экен да. Ошо каттай турган болду да, ошолдо сүйлөшүп. Андан тышкары кагаз жүзүндө көп маселелерди бердик, депутаттар менен жолуктук. Алар мунусу мына комитетте айтылат, мынабуда чечебиз деп суроолорго жооп беришти. Жакшы. Рахмат. Аскарбай Токтомушевич, биз эми көпчүлүк эле айылдарда бир эле Алайкы айыл өкмөтүнүн эмес, башка айылдарда деле бул билим берүү жааты көйгөй десек болот да. Ошондой эле мен сизге баягы суроо берейин дегеним, азыркы окутуп жаткан мугалимдерибиздин эми баарын айтпасак дагы айрымдары баягы сырттан окуп дейбизби, кандай жол менен билим алып, учурда баягы окуучуларга билим берип жатат да. Анан айрым мугалимдердин окуу жайын көрмөп турсун, атын сурасаң дагы кайсы окуу жайдан бүткөн билбеген мугалимдер бар да. Анан сиздерде да ушундай мугалимдер барбы? Эгер бар болсо, алар окуучуларга кандай билим берип жатат? Анан бул көйгөйдү чечсе болобу? Бул көйгөй эми негизинен ушундай болуп атпайбы? Мурунку союз кезинде бизде өзүңүздөр билесиздер, аялдар эжекелер да, көбүнчө бизде 45 жаштан пенсияга чыгат. Ал эми жаңыдан азыр сиз айткандай сырттан бүтүп алышып эле, мен окуу жайды бүтүп келдим десе, аны бизге талап болот, жаңы адисти кабыл албайсыңбы, тиги пенсиядан чыгып кетирбейсиңби деп. Анан чындап сырттан бүткөндө кээ бириники анча-мынчасы болуп калышы мүмкүн, негизинен жакшы эле. Ал эми мен ушу менин немемдеги Каңгоран районунда Суман мектебинде райондо керек болсо областта биринчилерден, ОРТн тест боюнча биринчилик алып турат. Ошондой Суман мектебинде жакшы эле Кудай кааласа, жакшы эле. Көйгөйлөр эми бизде айыл жеринде болгондон кийин неме көп кызыкпай да сабакта жакшылап үйүндө жакшы эле.
Анты өлөт эле мындай деп билим берүүдөн калдырдан алысмын. Жакшы эле. Жакшы эле. Жаштарды тартуу боюнча мисалы азыр 9-9 класс бүткөндөн кийин дагы баягы миграция күчөбөдүбү? Жаштарды тартуу, алып калуу боюнча кандай иштерди пландап жатасыздар? Биз негизинен эми жаштарды алып калуу негизги карап боюнча мына бизде Кызыл Жар аймагында айылдык серпит бар да. Ошону бир филиалды ачсак да төрага менен де помещение тап неметип атабыз. Шофёрлук курсту, тигүүчүлүктү же болбосо жана неметип боюнча балдарды алып калып неме кылсак деген ойлорубуз бар да. Помещение жасап неметип койдук, эми булар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз, Кудай кааласа. Чындап келгенде азыр бизде миграция күч, айыл жерде иш болбосо, иш менен камсыз болбосо эле баса берет экен да. Ата энем пенсиясын карап отурайын деп элечи. Ошо болуп атат. Баягы бир жумушка туруш үчүн конкурстан өтүп, же болбосо экзамен тапшыруу аркылуу жумушка турулат азыр эми көпчүлүк эле жерде. Анан мугалимдерди ошондой боюнча жумушка алса болбой белең, анткени балким ошол сырттан бүткөндөр баягы экзаменден конкурстан өтпөй калса, кабыл алынбай калса, баягы эле билимдүүлөр сабак бере берсе жакшы болбой эле дегенде. Азыр муниципалдык кызматка сөзсүз кадр кызматы аркылуу сөз конкурс менен алабыз. Конкурс беребиз. Канча бир жерде бош орундар болуп калганда конкурс болуп өтпөй калып, мында 2-3 тан созулуп кеткен убактар болот да. Эми мугалимдерди мен биле албайт экен. Билим берүү тармагы өзүнчө болгондон кийин алар неме кылып кандай кылса, негизи ошондой кылса да жакшы болмок да. Сырттан мен өлдүм деген берки катышта унуткан мындай абийлерден неме тааныш да жок болот эле да. Билим деңгээли жашы ошончо неме аталы. Кошулат эле ушул мыйзамгандай экенин биле албайт экен. Бизге WhatsApp аркылуу дагы сиздерге карата суроолор келген экен. 3 гана айыл бар экен, 21 депутат көптүк кылбайбы дейт. Бул деген эми мыйзам чегинде 6000ден ашкандан кийин 11 депутат 6000ге чейин. Анан 6000ден ашкандан кийин 21 депутат деп мыйзам чегинде чечилген да. Калктын санына жараша чечилип калган. Калктын санына жараша. Ошол себепти биздики 6000ден ашкандан кийин 21 депутат мыйзамдуу эле туура келет да. Жакшы. Дагы бир суроо, Каңгоргон айылында бала бакча ачылган, ал талапка жооп бербейт дейт. Мен муну талапка жооп берет деп деле айтмакчымын. Каңгоргон айыл талапка жооп берет деп, бул 50 орунду алып туруп азыр 90 бала эметип атат, тарбияланып атат. Ал эми бала бакчанын жетекчиси Клара Чордон абдан жакшы эжеке, жакшы иштеп, балдар ушунчалык көбөй бер керек болсо ошо кезеге туруп калып атышат азыр. Анан кандай талапка жооп берет экенин билбейм. Имараты сапаттуу эле салынган, Бул эмнесинен талапка жооп бербейт деши мүмкүн? Эми ошо баягы 50 орундуктуга мисалы үчүн суунун боюнда болгон үчүн. Анан суунун боюнда салынып калды деши мүмкүн. Жер жок, алдагы бирөө өзүнүн менчик жерин болуптур деп берген да. Ал эми муниципалдык эме салганга жер жок да, Каңгоргон айылында. Ошо бала бакча боюнча сөз кылып калдык. Дагы айылдар, кайсы айылдарда бала бакча куруу боюнча иштер жүрүп жатат? Негизи эле буга чейин ошо Алай Кайбанда ошо такыр бала бакча салынбаптыр. Бул алгачкы жол. Ошого алгачкы жол. Каңгоргондо салдык, эми Көгарт айылында да бала бакча салдып, Ариске конкурс аркылуу өткөнмүн. Областан бирлеме өткөнмүн, эми анда 3 жылдан бери кечээ күнү мына документтерин бүтүрүп ачтап бардыгын. Кудай кааласа 1-2 күндө башталат, 1-2 айда башталат деп турат. Азыр немеси проектси экспресстер өттү, бүтүп атып. Бетер 20 миллион тегерегинде бала бакча салынат, заман бак неме отуруп. Ошондой бала бакча маселеси чечилип калат бизде. Мамытбек Аттокурович, сиз мына 3 жыл болду депутат болуп шайланганыңызга, мына акыркы жыл болуп баратат. Эми сиз өзүңүздүн баягы жеке элдин ушул көйгөйүн угуп, мен ушунча жумуш аткардым деп баягы мактанып айтып кете аласызбы? Мисалы 3 жыл ичинде кандай көйгөйлөрдү көтөрүп өкмөткө ошолор чечилди мисалы? Негизинен мен биринчи жолу депутат болгон эмесмин. Райондук масштабта, райондук кеңеште депутат болгонбуз. Анан элдин кандай көйгөйү бар, эмне маселеси бар, айылдагы ийне жибин чейин билебиз да. Ошо элдин суроо талаптарын жоюш үчүн биз депутаттык элден түшкөн эң негизги маселелерди чечебиз да. Ошо өз ордунда, өз убагында, чозбой. Социалдык жактан көп кайрылышат. Жакыр үй бүлөлөр, ошолордун маселелерин чечебиз. Андан тышкары үй бүлө жөнүндө көп ыркы-тыркы болуп эметкендердин маселеси болот. Аны айылдык сотко беребиз. Башка жак менен кыскасы үй бүлө жакшы ынтымак жашаш үчүн алар чечебиз. Андан тышкары эми айта берсек, көп эле элдин көйгөйүн маселелерин аткарыш кыйын. Аны өз баягы мыйзам чегинде
жооп берип, туура түшүндүрүп, ошондой иштерди аткарабыз. Андан тышкары өкмөттү болуп аткан иштерди квартал сайын 6 айлык, 9 айлык баягы бюджетте жасап аткан иштердин контролду кылабыз. Эмне болду? Мына иш канчасы аткарылды, канчасы аткарылган жок. Ошого жараша отчет алып турасыздар. баягы өздөрүнүн мыйзам чегинде эмелерин беребиз, суроо жоопторду. Токтомго чыгарып, керектүү жерлерге жогору жактарга кайрылабыз. Шарт туура келбей калган убакыт эле болот да. Ошол убакытта ошо тийиштүү жерлерге кайрылабыз. Мындай маселелер айта берсе көп убакыттар. Жакшы, рахмат. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен, кабыл алсак. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Байланыштагы үзүлүп калыптыр. Мына биздин да убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Кыскача өзүңүздөрдүн баягы өкмөткөбү же болбосо бийликкеби карата сиздердин кайрылууңуздар болсо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылып алсаңыздар болот, балким элиңиздерге. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай жакшылыктын жарчысы болуп, мүдөө көйгөйлөр чечилбесе электр секин чечилип атат. Азыркы заманда элдин бийликке болгон ишеними арта баштады деп айта алам мен. Ошол эле мезгилде бийликтен дагы азыр жөнөкөй эле бир мисал ыйгарым укуктарды айылып көтөргөрүп атат да. Айылып көтөрмөн 27 пункттан турган, мындан жасай турган милдеттерим бар. Андан сырткары мисал үчүн мына социалдык коргоо башкармалыгы, же болбосо салык кызматы, же болбосо коргоо министрлиги мисал үчүн сага мынанча акча беребиз. Сен болсо ошондой бирок ошону акча беребиз дегенге карата бир ошончо штат ачып бербей атат. Менде 12 штат болсо, мен анан алган акчасын алып алган менен кантип автоматик үлгүрбөй атам да, мен үлгүрбөйт деле ошол. Азыр ансыз деле менде финанс бөлүм башчысы, жооптук ачансызга 3 башка адис, 2 жетекчи адис, 2 адисим эле бар. Анан бир шофер, анан бир 05-тен кароол менен эметет, 05 деп турат. Мыйзам болсо мага штат ачканга жол бербейт. Эгер да тигилердин акча түшкөн күндө да бул доход катармага түшүп калыптыр, эртең Мифинден болсо айлык доходуна түшүп калды дагы деп толтоочу гранттан кемитип койголи турат да. Ошончолук раз бере турган болсо, анан штат ачып берсе. Жөнөкөй эле мисал айыл чарба министрлиги. Өткөн ушул мезгилде өзүңүз билесиз, малдарды бүт жанагы идентификация деп жекенен бирке басып атабыз. Башында сүйлөшүлгөндө сөз болгон, ошол операторлордон айлыгыбыз төлөп беребиз дептир. Ушул маселе чечилгенде кайра оператордун айлыгын жергиликтүү бюджеттен биз неметип калдык, төлөп калып атабыз ушул мезгилге чейин. Бюджетиңиздер аз болсо да. Бюджетиңиз аз болсо да ошентип неметип. Бирок иштердин негизинен чечилип атат, жана мүчөлүштөр болуп атат да. Кайрылып көрдүңүздөр да бирок, Мен кайрылып атабыз, кайрылып маселе. Жөнөкөй эле мисал же болбосо билим берүү тармагын айтаттар болсо айтат. Эң убакытын өзү алып алышканда коммуналдык мага калтырып койгон. Ал эми мага түшкөн өкмөт берген акчада толтоочу грант болгон ошо көмүр менен светке ошо окшолук кетип калып атпайбы? Кайра мифин өзү кечирээк которуп коет да, кайра сен светтин акчасын кеч төлөдүң, дагы штрафын тарт дейт. Эми ошондой мүчөлүштөр болуп атат да. Сизде 3 айыл болсо, ошондо 3 мектеп болот да. 3 мектепке жылына баягы оңдоп түзөөсүнө, көмүрүнө берип турат экенсиз да. Оңдоп түзөө иштеп бересиң. Атан сырт кайра коммуналдыктан көмүрүнө, светине ошону жергиликтүү бюджеттен төлөнүп калып атпайбы? Ошол эле чечилбей атат да. Жакшы. Сиздин эми айта берсе элдин көйгөйлөрү толтура да, аны айтып чыгыш кыйын. Анан буга чейин айылдык кеңеш ошо айылдагы элдердин атуулдардын арыз муңун жогорку кеңешке чейин жеткирип эметкен убакыт болгон эмес. Союз биз Кыргызстан өзүбүз мамлекеттин немесин алгандан бери ошо быйылкы жылы биз үчүн көп жакшы нерселер болду. Элдерден түшкөн арыз муңдарды жогорку кеңешке чейин жеткирип, кайсы министерство болобу, кайсы тармак болобу, артына түшүп, кайрылып эл үчүн так чечип бергенге эме түздүк да. Бактырдап калса сиздерге да кош делерге бир сөз айтып коеюн, кабыл эретинде. Азыр мен сизге бир акыркы суроону берейин, анткени буну бербей койбосом болбойт. Аябай көп жазыптыр, бул суроону бериңиз депчи. Мамытбек менен Аскарбай конокторго дейт, көк арт менен кан коргонду гана карайт, башка айылдарды карабайт дейт. Баш 3-чү айыл кайсыл дедиңиз? 3-чү айыл Сайтала айылы. Эми жана бул карабайт деген маселеси жана Сайталанын жолу, аны Сайталанын жарыктандыруусын айтып атат. Эми бюджет чектелүү болсо жылда секин бир ирети менен келет. Кудай кааласа элдики жылы жарыктандырып берем деп аракет кылып. Быйыл мисалы Бөрткөл айылына көчөгө бюджеттен шагыл төшөтүп деметтирип бердим. Мен дагы кошумчалап коеюн. Кыскача. Көрүп аткан туугандар, Сайтала айыл жөнүндө көп проекттер бар, спорт боюнча. Андай жолго шагыл төгүлөт, свет коюлат. Эми сразу эле
аткарыш кыйын экен. Планга киргиздик, чечилет маселелер. Наразы болбой койсо болот. Жакшы, рахмат. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн дагы бир жолу чоң рахмат айтайын. Бул WhatsApp номерге аябай көп сиздерге карата суроолор берилди. Убакытта бирок жетишпей калды. Бул суроолор сөзсүз түрдө сиздерге берем. Баягы өзүңүздөрдүн жергиликтүү жашоочулар менен жолугуп көйгөйлөрүн угасыздар деген ойдомун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.